Саламатсыздар, биздин урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана анын алып баруучусу мен Айжамал. Чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Карантин бүтүп, биздин жашоо кайрадан калыбына келүүдө. Жакында эле Mountain Bike боюнча Карагач трейл мелдеши өттү. Шайтан арабачылар тоодо шайтан арабалары менен жарыш өткөрүштү. Ал эми иш-чара кандай өткөнүн кененирээк кийинки видеодо. Жакында шайтан арабачылар өздөрүнүн шайтан арабаларынын бышыктыгын текшере алышат. Анткени бүгүн алар Карагач трейл мелдешине жаман жол менен жүрүшөт. Настоящее бездорожье – это соревнование по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри Карагач трейл. Жарышка калоочулардын баары катыша алат. Асфальтты гана эмес, чыйыр жолду жакшы көргөн профессионалдар жана велоспорттун сүйүүчүлөрү, аялдар, эркектер жана кичинекей балдар жарышышат. Ар бир катышуучуда тоодо айдай турган шайтан арабасы, айдоо тажрыйбасы, маска жана баш тулгасы болуш керек. Шлем, ну и, конечно же, медицинская маска, тренд этого года. Иш-чаранын уюштуруучулары жолду абдан жакшы даярдаштыр. Жердеги аңдар, тик ылдый түшүүлөр, чыгылган бактар, саз жана бир кызык сферикалык объект. Узактыгы 3 километрге чейин жайдары жол. Сплошного веселья. Акыркы жолу ушундай иш-чаралар февраль айында өтүптүр. Ушундай жарышуулардын сүйүүчүлөрү бир аз күтүп калышты. Бирок калоочулар Бишкекте жолсуздук жерлер көп болгондуктан ошол жерлерде машыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болду. Ушинтип айласы кеткен шайтан арабачылар сууну кечип өтүүдө. Сегодня могут с этим поспорить. Так лихо въезжают в болото только самые отчаянные гонщики. А папа купил. Мен тандаган шайтан арабаны атам сатып берди. Бул шайтан араба менен ар кандай ыкмаларды жасап, доодо трамплинде айдаса алат. Жыгылып тизе чыканактарымды айрыган учурлар көп болгон. Бирок бул мага тоскоолдук болбойт. Финишке батыраак жетип, жеңишке келүү үчүн аракет кылам. Победе. Мен 5 жашман шайтан арабаны айдайм. Ата-энем менин ден соолугумду ойлоп, спортко жакындатуу үчүн ар дайым аракет кылышкан. Менде эми азыр шайтан арабаны өз алдынча айдаган орун басарым бар. 1-2 жылдан кийин жарыштарда да катыша баштайт болуш керек. А мен болсо көзөмөлдөп турам. Думаю, вот еще пару годиков и уже в гонке будет участвовать. А дедушка уже только наблюдает. Мен шайтан арабамды көтөрүп алып сууну кечип өтүп баратсам, сүрөтчү кыздар эмне үчүн жарышат деп айтып атканын угуп калдым. Чындыгымда мындай көрүнүш көп жолу кезигишет. Бирок мен ар дайым кыздар балдардан эч нерсеси кем эмес экенин далилдегим келет. Ошол эле учурда кээ бир жерлерде батыраак жүрүп, кыйыныраак нерселерди аткара алабыз деп ишенем. Бизди тең деп түшүнсө болот. Мы на равных, считай.
Кир, чаң, жыгылуу жолдо баары болду. Бирок эң негизгиси жарышуунун катышуучулары эч нерсеге карабастан педалдардын айлантууну токтотушкан жок. Жеңүүчүлөрдүн духу менен чыныгы спортчулар. Татьяна Джамалова, Дмитрий Галькевич. Специально для ТВ1 KG. Өзүнүн күчү, энергиясы менен таң калтырган мыкты спортсмендер бар. Белгилүү спортсмендер Юлия Ферназ жана Айбек Надырбеков 7 күндүн ичинде 7 толук Айронмендин өтүүнү пландашууда. Чуркоо, сууга сүзүү жана шайтан араба. Республика боюнча 1600 километр камтыйт. 14 сентябрда ультрамарафон башталып, 20 сентябрда бүтөт. Мага жаккан, мага туш келген бут кийимди кийем. 6 бут кийимим бар. Күйөөм күлүп, үйүздө 40 аяк жашайт деп тамашалайт. Говорит, у нас в доме живет сороконожка. Мурун Asics кроссовкалары чуркоо үчүн жакшы деп эсептелчү. Бирок азыр мен Nike'тын бут кийимдери деп айтмакчымын. Сейчас это, наверное, Nike. Триатлон – это вид. Триатлон – бул чуркоо. Шайтан араба менен жарыш жана сүзүүдөн турган тизмектелген түрдө өтүү. Бул спорт 1920 жылы Францияда жаралган. 2000 жылдан баштап олимпиадалык жай программасына кирет. Триатлондун бир нече дистанциялары бар. Эң узуну жана эң белгилүүсү Ironman. Бул дистанцияга сүзүү 4 километр, шайтан араба менен жарышуу 180 километр, чуркоо 42 километр кирет. Юлия Ферназ менен Айбек Надырбеков ультра триатлондун өтүүсүн уюштурайын деп жатышат. Өлкө боюнча 7 областта 7 күндүн ичинде 7 Ironman өткөзүшөт. Хотят организовать прохождение ультратриатлона. 7 айронменов за 7 дней в 7 областях по всей стране, затрагивая все областные центры. Дайте 5. Ийгилик. Рахмат. Тынымсыз өткөн 7 Ironman бул биздин өлкө үчүн гана эмес, бүт көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги үчүн уникалдуу иш-чара. Кыргызстанда да, СНГнин башка өлкөлөрүндө да 3 күндөн ашык Ironman мурун өткөн эмес. Ошондуктан бул марафон спорт уюмундагы чоң жетишкендик катары абдан маанилүү. Поэтому важность данного прохождения очень значима, как достижение в спортивном сообществе. Скажите, у вас не было планов на сентябрь? Откуда такая идея? Күйөөм экөөбүз ультра трейлди 107 километр өткөндөн кийин ошол идея мага келди. Ошондой чек жок экендигин түшүндүм. Поняла, что, предела нет. Мага Юля чалып, бул идеяны сыныштады. А ваша первая реакция была какая? Ты с ума сошла? Я такой, блин, вот так, да, вот. Триатлеттерди ушундай белги менен билсе болот. Биз шайтан араба тебип, көп убакыт өткөзгөн үчүн ушундай күнгө күйөбүз. Чуркоого 1-2 саат коротсок, шайтан арабаны 4 саатка чейин тебебиз. На велосипеде проводим. Там все часто по солнцу. То есть если бег это, допустим, 1,5-2 часа, да, велосипедные тренировки они могут 2, 3, 4 часа. И там примерно тоже велошорты до такого уровня, да, и за сезон получается, да, то есть то же самое там на руках. Мен ушундай жарышты каалап тургам. Бирок менин күтүүмдөн да ашып кетти. Дени сак денеде таза жан дүйнө. Дени сак болуу үчүн экологияны сактоо өтө маанилүү. Тилекке каршы биздин шаарыбыз дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарын толуктайт. Ким жана кантип ушул көйгөйдү жеңүүгө даяр экенин кийинки видеодо көрө аласыздар. Бишкек шаары мындан бир нече жылдар мурун жашыл шаарлардын бири болчу. Биздин муунубуз 30 жылдын ичинде эле тез табылуучу акча үчүн жашыл өсүмдүктөрдүн санын азайтты. Бактарды жаңы курулуштар, жарнама көрнөктөр, токтомолор жана жолдорду чоңойтуу максатында кыйышат.
бактарды кургатып, асфальттап, жанына курулуш таштандыларын калтырып коюшат. Бактар ооруп баштаганда алар эски жана кооптуу деп кыйып салышат. Ушундай көрүнүштүн жыйынтыгында биздин борборубуз көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги шаарларынын көрксүз шаары болуп калды. Муну токтотуу керек. Улуттук жана эл аралык мыйзамы боюнча Бишкек шаарынын уставында Конституциянын 48-статьясы тургунчулардын экологиялык укугун коргойт. Силердин районуңарда курулуучу курулуштардын пландаштыруусуна катышкыла. Бактын кыюунун ордуна башка сунуш берип, же объективдик компенсация алгыла. Бактарын кыюусунун күбөсү болуп калсаңыз, бригададан актты көрсөтүүнү сурагыла. Актта райондук администрациясынын, Бишкек Зеленхоз жана эко-инспекциянын колдору туруш керек. Актта кыюунун себеби, бактардын тизмеси жана компенсация жазылуу керек. Акт жок болсо, же силер акттын чыныгылыгын текшергиңиз келсе, кыюуну ошол учурда токтотуңуз. Жашыл Жарба жана мэриянын ысык кызматына кайрылып, милиция кызматкерлерин чакырыңыз. Жардамга массалык маалымат каражаттарына же коомдук уюмдарга кайрылыңыз. Бүт активисттерди жана тургунчуларды жардамга чакырыңыз. Социалдык желеге жардам жөнүндө жарыялоо кылыңыз. Силерден көз каранды нерселердин баарын аткарыңыз. Убакытты коротпогула, анткени кыйылган бакты калыбына келтирүү 30 жылды керек дейт. Шаардын, райондордун, кичи райондордун жана турак массивтердин айрылбас элементи бул жашыл инфраструктура болуп эсептелинет. Көлөкөдө отуруу, ден соолукка кам көрүү, жакындар менен сейилдөөгө болот. Ушундай площадкаларды шаардын бюджетине биз үчүн мэриянын муниципалдык кызматы жаратат. Бул бюджет Бишкектин тургунчулары төлөгөн салыктардан толукталат. Ушинтип ыңгайлуу айлана чөйрөө үчүн тургунчулардын бирдей укугу түзүлөт. Парктар, скверлер жана бульвардар Бишкектин 3 гана пайызын түзөт экен. Тургунчулардын бүт группалары бул паркка бут менен басып жетүүдөй болуш керек. Ошондуктан Бишкектин жашоочуларынын 34% жакшы микроклимат менен камсыздалган. Эшикке чыгып, бири-бири менен ачык асманда сүйлөшүп, активдүү жашоо образын жашоого мүмкүн. Ошентип шаарда өзүнүн ден соолугун сактоого болот. Бирок шаардын калган аймактарда парктар жок. Ушундай райондордун жашоочулары ысык күндүн алдында убактыларын өткөзүп, кичинекей балдар жана улгайып калгандар пайдаланып бүткөн газды дем алып, чурулдаган жана чаң жерлерде жашашат. Жашоонун деңгээлдеринин айырмасы социалдык экологиялык теңсиздикти жаратат. Ушундай ыңгайсыз шарттарда борбордордун бүт райондору болуп турат. Первомайдык районунун 48% жашоочулары парктарга жеткиликтүү эмес. Мындай шарттарда 11 кичи районда бар. Октябрь районунда 58%. Свердлов районунда 66%. Ленин районунда 74%. Бул социалдык экологиялык теңсиздикти бүгүнкү күндөн баштап азайтыш керек. Анткени биздин айлана чөйрөбүз жашылданган болсо, бул биз жашаган ден соолукту сактоочу, коргоочу ыңгайлуу жер болот. Жаңы сквер же жаңы парктын жайгаша турган жерди табып, жердин бош же бош эмес экенин аныктагыла. Керектелген жерлерге жашыл аймактарды жаратуу максатында мэрияга талап кылгыла. Биздин салыгыбызды шаардын өнүгүүсүнө таасир кылууга жардам берет. Жергиликтүү аймактардын өнүгүүсүнө жергиликтүү бизнес жана уюмдарды чакыргыла. Бишкек биздин баарыбыздын шаарыбыз, четте карап турбагыла. Силер жашаган районду жакшырткыла. Бишкек бул кылымдан кылымга келген чөлдөрдүн жана талаалардын ортосундагы колго жасалган оазис. Жашыл аймактарды уюштуруу менен бактарды тигүү үчүн бизде жакшы климат жаратылчу спутник карталарынын изилдөөлөрү шаардын температурасы менен жашыл өсүмдүктөрдүн байланышын далилдейт. Өсүмдүктөр нымды буулантып тартып алат. Аба ошондуктан ным болуп салкындап турат. Ушинтип жашыл өсүмдүктөр биздин шаарда ыңгайлуу температураны, тургунчуларга жакшы микроклиматты жаратат. Парктар бар жер менен эң турган жерлерди салыштырса, алардын айырмасы 12 градус экен. Парктар жайгашкан жерлерде абасы салкыныраак болот. Суу болгон жерде температура 6 градуска азаят экен. Жолдун жанындагы өсүмдүктөр температураны 8 градуска түшүрөт. Жолдорду жана курулуштарды салуу үчүн бактар кыйылат. Ошондуктан жыл сайын температурасы көтөрүлүп турган кооптуу участоктор жаратылат. Жыл сайын көбөйүп Бишкектин микроклиматын бузат. Күндүн алдында адамдын башы 60 градуска чейин ысыйт экен. Бул улгайып калган жана жүрөгү оорулуу адамдар үчүн кооптуу. Ысык жана кургак аба чындын көбөйүүсүнө чоң роль ойнойт. Ысык жана кургак аба чаңдын көбөйүүсүнө чоң роль ойнойт.
Ошол үчүн жарандардын ден соолугу пайдаланып бүткөн газдар абада калып калган үчүн начарлайт, өзгөчө кичинекей балдардыкы. Ошол эле учурда көйгөй чечилбей жатат. Бюджеттеги акчалар декоративдик жашылдандырууга коротулат, бирок ал биздин абага эч кандай пайда алып келбейт. Шаарда жакшы микроклиматты сактоо жана жаратуу үчүн көк өсүмдүктөрдүн санын көбөйтүү керек. 3 ярустук жашылдандыруу, бактар, чөп жана түптөрдү өстүрүү керек. Шаар боюнча кургачылыкка туруктуу бактарды отургузуу керек. Кыюуну токтотуп, чоң бактарды калыбына келтириш керек. Көк өсүмдүктөрдү жакшы багып, ирригацияны иштетиш керек. Микроклимат саламат бактар жакшы түзүшөт. Жергиликтүү питомниктеринен алынган көчөттөрдү отургузуш керек. Жашыл оазисибиздин микроклиматын сактап, кийинки урпактарга өткөрүп берели. Биздин заманда спорт жана дени сак жашоого умтулушууда. Эгерде сиз дем алыш күнүңүздү же болбосо кечиңизди тасма көрүү менен өткөргүңүз келсе, түстүү тасма жаңы чыккан Мулан аттуу тасманы сунуштайт. Билесиңби, эмне үчүн Феникс чымчыгы императордун оң жагында отурат? Ал императордун сакчысы, коргоочусу. Ал сулуу жана күчтүү. Сенин милдетиң үй бүлөңө ар намысталып келүү. Ушул милдетти аткара аласыңбы? Түндүктөгү көчмөндөр биздин жеке чабуул жасашты. Алардын жетекчиси өзүн Борехан деп айтат экен. Анын кызматында сыйкырчы бар. Эч кимди аяба. Императордун жарлыгы боюнча ар бир үй бүлөдөн бир аскерден согушка жибериш керек. Сенин эркек балаң жокпу? Менин эки эле кызым бар. Согушка мен өзүм катышам. Биз даяр болушубуз керек. Бул жолу арттан кайтпайт. Дисней тартуулайт. Берилгендик, эрдик, ар намыс. Өзүмдүн үй бүлөмдү коргоого ант беремин. Ата бабалардын арбактары кызымды сактай көргүлө. Сенин атың Жокер, Хуачунун баласы Хуацун бийим. Баарыңарды чыныгы эркек кылабыз. Баарыңарды. Дарбазаны жапкыла! Сенин батырдыгың талашсыз. Бирок бир нерсе сени кармап турат. Сенин ким экениң белгилүү болгондо, тагдырың кайгылуу болот. Менин атым Хуамулан. Баарыбызга даңк алып келемин. Мулан. Ким Мулан тасманы көргөнүн жатса, бардыңыздарга жагымдуу көрүүнү каалайм. Тасмада аял киши менен эркек кишинин ортосундагы теңдик туурасында идея көрсөтүлөт. Феминизмге карабастан ушул маселе мындан 2 кылым мурда активдештирилген жана бул маселе азыркы күндө актуалдуу. Өзгөчө айымдардан карантин учурунда үй зомбулугуна кабылышты. Келгиле ушул темада Казакстандын скрипачкасы Асель Мекебаеванын каверин көрөлү.
зомбулугуна калгандарга арнап Francis of Delirium тобу жаңы ыр чыгарышты. Чыгармадан түшкөн каражат Люксембургдагы жардамга муктаж болгон адамдарга жардам берүүчү уюмуна кайрымдуулук катары берилет. Sometimes it feels like a fact of life. You're born, get your period, and you'll get raped sometime. Even young, you learn that some of us have this predatory vice. You'll get followed home at night. And these systems hindering our change. 'Cause when you see it every day, it all just gets ingrained. Let's stop miscommunicating all this obsession with cancellation. It's just you and me. Our thoughts and insecurities, our roles in ideology. Subconsciously, this pressure won't let me breathe. With toxic masculinity and female subordinacy. So when you tell me that this is democracy, we're taught to stay afraid, internalize this weight. Our apathy can change. Don't let it permeate this space. Ушул ыр менен биздин берүүбүздү аяктайбыз. Силерге тынчтык, ден соолук жана дүйнөдө болгон жакшылыктарды каалайбыз.